Бюджетинин дефицити жылдан жылга чоңоюп, тышкы карызы кызыл чектен өтүп кеткен Кыргызстандын жакынкы 2-3 жылдык келечегине эмес, 2033-2040 жылдарга чейинки өнүгүү стратегиялары жарык көрө баштады. Кызыгы 2033 жылга чейинки стратегияны кеткен президент Аскар Акаев кызы менен биргеликте китеп кылып жазса, 2040 жылга чейинки стратегияны кетер президент Атамбаев демилгеледи. Акаевдин китебин окугандардын айрымы көркөм чыгарма десе, айрымы фантастикалык чыгармага салыштырууда. Аскар Акаевдин китеби мынтип башталат. Бишкек шаары, Манас эл аралык аэропорту. 2033 жылдын май айынын ысык күндөрү. Биринин артынан бири келип конуп жаткан самолеттор. Келгендердин көпчүлүгү туристтер. Аэропортто конокторду роботтор тосуп алууда. Алар бардык кызматты көрсөтүүгө даяр. Туристтердин жүгүн ким кандай транспортто кеткиси келсе, машинанын, самолеттун, айдоочусу жок машинанын багажына салып берүүгө даяр. Кыргызстан туңгуч президентинин тилегин аткарып, Борбор Азиянын Швейцариясына айланды. Бул Аскар Акаевдин Кыргыз мамлекетинин келечеги тууралуу китебинин башталышы гана, андан ары инновациялык коомдо Кыргызстандын кантип лидерге айланып, заманбап технологияларды колдонуп акылдуу өлкөгө айланганы тууралуу жазылган. Аскар Акаев бул китебин 27 мартта бета чарыңылып, официалдуу сайтына бөлүк-бөлүк кылып жүктөп жаткан учур. Окурмандар Кыргызстандын азыркы абалында реалдуулукка караганда фантастикага жакын деп кабыл алган Аскар Акаевдин китеби жарык көргөндөн туура бир жума өтүп, президент Алмазбек Атамбаев 2040 жылга чейинки стратегияны талкуулоодо таза коом деген долбоорду сунуш кылды. Атамбаев дагы Кыргызстанды акылдуу мамлекет катары көргүсү келет. Мамлекеттик телеканалдар таза коом долбоорун пропагандалоодо Акаевдин китебинен ашса ашты, алды кем алган жок. Такси без водителя. Машина едет на автопилоте, что казалось невероятным в некоторых странах уже реальность. Или грузовые дроны. Заказал в интернете пиццу, и через несколько минут подлетает беспилотник с чеком. Это вообще из разряда невозможного. 3D-принтер печатает целый дом. Никаких рабочих, обеденных перерывов. Все делает техника. Кыргызстан должен быть на гребне этой волны и строить экономику, основанную на знаниях, умную страну, смарт-ком, или можно назвать и тазаком, чистую страну, чтобы все было транспарентно. Кетер президент Алмазбек Атамбаев 2040 жылга чейинки стратегия жазууну демилгелеп, учурда жумушчу топ иштеп жатат. Бирок өкмөт дагы, президент дагы 2013-2017 жылкы стратегиянын жыйынтыгын чыгарып, отчет бере элек. Жыйынтык чыгара да албайт дешет. Анткени 2017 жылга пландалган экономикалык көрсөткүчтөр бел ашкан жок. Экс-президент Роза Отунбаева форумда сүйлөп жатып, 2013-2017 жылкы стратегиянын эмне болгонуна кызыкты. Возьмите, например, вопрос бедности. У нас говорят, что мы ее уже преодолели. Из уст ни одного из наших руководителей я не слышу слова «бедность» вообще. А по итогам выполнения стратегической программы развития 13-17, получается, мы нисколько не сдвинулись в решении этой проблемы. План был в течение этих лет сократить бедность до 20%. А мы в 2013 году были 37%, сегодня 32% бедности населения живут в бедности. Если треть населения живет на уровне бедности, 5% при этом крайне бедных, около 1 миллиона людей живут в маятниковой миграции, и без сомнения из-за безработицы, из-за бедности, то почему мы не называем больше себя бедными? Роза Отунбаева ошондой эле каржы булактары али табыла элек, бирок катуу пропагандаланып жаткан таза коом долбоору тууралуу дагы сөз кылды. Экс-президенттин айтуусунда, эл аралык донорлор каржылашуу бул долбоор бийликтин президенттикке талапкеринин шайлоо астындагы платформасына айланбаш керек. Коомчулук таза коом долбоорун эл аралык уюмдар каржылап жатканын, ал каражатка азыркы бийликтин тиешеси жоктугун билиши керек. По поручению Атамбаева до июня большая сборная команда разработчиков усиленно готовит национальную стратегию видения будущего страны, в данном случае до 40-го года под названием «Таза-коом». И, как велено, вместе с программой действий и с четким планом ее реализации. Под нее подтянуты все средства международного сообщества. Это грантовый проект. Мы благодарны международному сообществу за нужную, важную финансовую экспертную помощь в подготовке такой долгосрочной стратегической программы для страны. Здесь сидят спонсоры, наши доноры. Я хочу прежде всего обратиться к ним. В избежание конфликта интересов
Когда мы вступаем в предвыборную пору, хотелось бы ясности и определенности в назначении использования этого документа. Он не должен стать предвыборной платформой кандидата от провластной партии. Роза Отунбаева форумда бул сөздү айткан соң сөз ээсин табат болдубу Айтор президенттин аппарат жетекчиси Таза коом долбоорунун башында туруп жаткан Сапар Исаков Отунбаеванын сөзү орунсуз экенин, президенттикке барбастыгын билдирди. Ал эми Кытайга сапары менен барган президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан өз күчү менен куруп жаткан долбоорлорду эмес, эл аралык уюмдар каржылачуу Таза коом долбоору тууралуу сөз кылды. Сейчас в Кыргызстане мы готовим долгосрочную стратегию развития до 2040 года. И ключевым компонентом данной стратегии станет национальная программа цифровой трансформации «Таза коом», что означает чистое, прозрачное, транспарентное общество. Таза коом долбоорунун идеясы, максаты жакшы экенин таанууга болбойт, бирок Акаевдин китеби менен окшоштугун дагы айтпай коюуга болбойт дешет эксперттер. Антсе дагы чет элдик донорлордон жардам күтүп, акча салууга чакырып жаткан соң, ага дыкаттык менен көп убакыт даярдануу зарыл. Болбосо али каржы булагы табыла элек долбоор 2017 жылдын октябрь айында өз жемишин берет деген сөз октябрь айында болуучу президенттик шайлоо менен эле байланыштуудай болуп жатат дешет. Анткени бүткүл республиканы камтычу Таза коом долбоору эмес, канча жылдан бери коопсуз шаар долбоору ишке ашпай келатканы белгилүү. Марат Төлөмүш уулу, Ренат Элеманов, Сентябрь.